Устаз Бишкекте жин чыгара турган молдолор көп, бирок акчалай келгенде кыйынчылык болуп атат. Кымбат $100 ушуну мамлекет катарынан же кандайдыр бир жолун карап жеңил кылса болобу? Себеби жин кирген адамдар кыйналып атышат. Жин кирген адамдар канчалык кыйналып аткан болсо, жин чыгарган адамдар андан 5 бетер кыйналат. $100 бул сизден аз сурап атыптыр. Чынында эле мен айтам, аз сурап атыптыр. Мен өзүм жин окубаймын. Окусам чыгара алам. Күчүм жетет, бирок окубаймын. Себеби мен чынында эле бир эки адамды чыгарып алып туруп, өзүм ушунчалык кыйналдым, уктай албай кыйналдым. Өзүм кыйналгандыгы аз келгенсип, бала чакамды да кыйнадым. Жатканда эле чочуй берсең, жатканда эле тебине берсең, аялың деле жакшы жата албайт экен да. Мына ошондон чынында эле мен окубай койдум. Азыр бизде тагдыр карыбыз бар, жылгал карыбыз бар. Ошолорго мана $100 эмес, $200 чыгарып бер деп берсеңиз, бул дагы аздык кылат, урматтуу туган. Туура, эми сиз айткандай колунда жок, болсого берейин дейсиз, бирок чынында эле колуңузда жок. Анан муну мамлекет карап бере турган болсо өтө сонун болот эле, бирок бүгүнкү күнү биз ага эмес, өзүбүзгө көбүрөөк таянуу менен биргеликте ошол тойлорго берген, тамадага берген, артистке берген, аракка берген, музыкага берген, ичимдикке берген деги эле ысыраф жолдорго көбүрөөк сафтаган акчаларыбызды топтой турган болсок, бизде акчабыз өтө көп. Бизде акчабыз өтө көп, урматтуу туган. Биз бардыгына берип коебуз да, анан жин киргенде эле, молдого келгенде эле $100 таппай калабыз, молдого келгенде эле көп сурап калабыз. Ооба, берешен адамдар бар, жөн эле, жин окутпайт эле берейин дегендер бар, урматтуу туган. Бирок колунда жок да, колуңузда жок. Андай адамдарга чынында эле биз дагы каалайт элек, эң негизи ушул башындан өзүбүз ал жин окугандарга муктаж болбостон өзүбүзгө бекем болойлу, эртең менен кечки пайгамбарыбыздын айткан зикирлерин толтуруп турайлы, Куранды көбүрөөк окуйлу. Иншалла аларга деле муктаж болбойбуз. Бизде өзүбүздө динибиз бар, Кураныбыз бар, хадисибиз бар. Я Алла, дин ушундай жагымдуу нерсе, жеңил нерсе. Ошого көңүл бурбайбыз. Анан жин кирип кеткенде ооруп калганда эле анан чуркайбыз, анан кыйнала беребиз, анан көп алып атат, ушундай алып атат, караса болбойбу дей беребиз, урматтуу туган. Айтор, кантсе дагы Алла Таала өзү шифа берсин. Жин ооругандарга Алла Таала өзү жеңилдик берсин.